Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакта силер менен жолушканыма абдан кубанычтамын. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар жакшы болсо, көркөм адабият сабагы менен айлана чөйрө сабагынан үй жана жапайы жаныбар жөнүндө аңгемелешебиз. Балдар, мен силерге үй жаныбарлары менен тааныштыра кетейин. Үй жаныбарлары кой, эчки, тоок, ит, жылкы, уй. Булардын баары үйдө, короодо жашай тургандар. Адамдын карамагында болушат. Жем, чөп, суу берип адамдар багышат. Ал эми жапайы жаныбарларга булар кирет. Карышкыр, коён, аюу, түлкү, тыйынчычкан. Булардын баары токойдо жашоочу жаныбарлар. Булар токойдон өздөрү тамактанышат. Балдар, үй жаныбарлары кайда жашайт экен? Токой жаныбарлары кайда жашайт экен? Балдар, үй жаныбарлардын үндөрү адашып калыптыр. Үндөрүн тапкылачы. Бүгүнкү сабак жактыбы балдар? Бүгүн үй жаныбарлар менен жапайы жаныбар жөнүндө билдиңер. Кийинки сабактан жолушканча сак саламатта болгула.